күнөскана секторунда эң кеминде дегенде 3 гектардан башташ керек. Азыркы учурда эгерде 3 гектарды сала турган болсок, инвестициябыз бир $500 000 тегереги болот. Анда баягы инвестор дагы акчасын, каражатын саларда ал бизнес иштейби же иштебейби көрүш керек да. Ошол себептен биздики азыркы учурда success story деп коет. Биздики азыр учурда success story'биз бар. Мына учурда долбоор иштеп жатат. Өсүп өткөн өндүрүлгөн продукцияларды азыркы учурда сатып жатабыз. Бирок азыр чоңойтуу маселесине келгенде такалып калдык. Анткени биз бияктан өндүрүлгөн акчаны алып, аны кайра иштетип чоңойтууга убакыт кетип калат. Банктарга кайрылып көрдүк. Бирок баягы адал арам шарттарын караштырып келсек, банк менен кредит алып иштөө бир аз биздин түшүнүккө, жеке менин түшүнүгүмө бир аз туура эмес экен. Анткени партнерство деген сөздө рискти эки тарап көтөрө билиш керек. Анткени эки тарап кызыктар болбосо, ал бизнес жүрүшпөйт. Азыркы учурда банк сизге акча берет, бирок залогду 2 эсе, 3 эселеп көп залог алат. Сиздин бизнесиңиз өнүгөбү, өсөбү, аларга баары бир. Ошондой эле Российский фонд развития, орус-кыргыз өнүктүрүү фондунун аты өнүктүрүү менен эле жакшы болуп калыптыр. Бул негизи банктын эле бир чоң функциясын аткарып жатат. Заявкабызды берип жатабыз. Сырткы инвесторлордон дагы бизге ички инвесторлор өтө баалуу. Эгерде өзүбүздүн акыбалыбызды өзүбүз көрүп жана баалап өзүбүз каржылабасак, башка бирөө келип Кыргызстанга акчасын салып, кыргыз эли байысын деп деле ойлобойт. Ал деле эртерээк акчамды чыгарайын деп ойлойт. Ошол себеп менен эң биринчиден өзүбүздүн жергиликтүү ишкерлер менен мамиле түзүү, анан кийин мындай бир орчундуу чоң бир глобалдуу бизнеске айланат турган шартта чет мамлекеттерден инвестиция алып келүү.